Ассаламу алейкум, урматтуу подписчиктер, достор. Бүгүн биздин каналдын коногу Эмиль Жайчиев, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер, номер 7 болуп кетип атасыз. Атени азыр отуруп, үйүндө отуруп айтып калды. Ушу балам тезирээк ушул көчө шыпырганга чейин чоңоюп калса экен. Кызым идиш жууп ушул паспорт алганга чейин жарап калса экен, паспорт алып калса экен. Ушу паспорт алса эле ушу тезирээк Москвага барса экен. Барып туруп ошол жерде 20 миң сом тапса да ушу бизге салса экен. Мына ошентип биз ниет кылып калдык. Ошол Кыргызстанда кайра өзүнүн элинде, ошол совхоздо, колхоздо, айыл өкмөттө, ошол заводдо, тиги жерде иштесин деп дуа кылышкан биздин ата-энебиз. Тирүүнү сыйлабачы, өлүктү сыйлачы, акыркы күнгө, акыркы сапарга узатып коелучу. Сөйүктү апаралычы кор кылбай. Ошол үчүн былтыр мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын съездине жетип барамын, ошондо таанышамын деп кетип атып жете албай калдым. Эми элестет. Граница өткөрбөйт. Ошол агамдын жардамы менен барып 10 тоннага жакын биз продукт алып келдик өзүбүз. Ушул жердеги кыргыз жарандарды багалы. Жакында эле Розайым Нарматова деп аны бийликти басып алам деген чакырыктарды жасаган деп күнөөлөдү. Чындыкты сүйлөсөң, бүгүнкү айтып атпаймынбы? Сулуу жалган, чыркыраган чындыкты жеңип атат. Мигранттардын бул жактагы болгон укугун теңдейсизби же миграцияны азайтышка аракет кыласызбы? Азайбайт биздин мигранттар. Келерки 20-30 жыл биздин мигранттар азайбайт. Эмнеге мен айтам? Биз мигранттар Кыргызстандан чыккан, Россияга да жашаган мигранттар бүгүнкү күндө мына 1 миллиондон ашыкка жеттикпи? Ушу 1 миллиондон ашык дайыма жашайт. Эмнеге? Мына мен кыргыз жаранымынбы, башкасы орус жараныбы мисалы. Биз элибизге, жерибизге кетебиз. Мен кетем. Мага окшондор кетет. Мен баламды апарышым мүмкүн. Ошондо да коркутуп атып. Бирок неберемди алып кете албайм. Алар бул жерде төрөлүп, бул жердик болуп калды. Вот, неберем айтат. Деда гулябайча дейт, бар. Айтат аны. Бул мен өзүмдү мисал деген жокмун. Бул бизди күтүп аткан нерсе, бизде болуп аткан, бүгүнкү күндө болуп атат бул нерсе. Ошол үчүн биз кетсек, биздин ордубузду башкалар толуктап атат. Ошентип 1 миллиондон ашык мигранттар дайым болот. Муну азайтыштын жолу бүгүнкү күндө биздин аткаминерлер, бул биздин бийликке ким келбесин бардыгы эле айтат. Завод фабрикаларды курушубуз керек, мигранттарды алып кетишибиз керек, андай кылабыз, мындай кылабыз, качыгыбыздан бери алтын болуп калат дегендей мындай. Угуу берип бул нерсеничи. Угуу берип мигрант өзүнчө жашоо, айылда карапайым элдин жашоосу өзүнчө. Кечегиле биз койбогон адамдар койгон чимкилик парламент деп кийин эле бүгүн легендар парламент дегендердин жашоосу алардыкы өзүнчө. Бүгүнкү күндө бийликтеги отурган аткаминерлердин жашоосу алардыкы өзүнчө. Бардыгы бөлүнүп калган. Бирок мигранттын көйгөйүн чечкен адамдар аз деп эле көрүнүп турат. Жетим бизде. Мигрант бул жетим. Сиз жакшы кеп айтып кеттиңиз буга чейин. Мигранттар акча салса алар жакшы, ыйык алардын тапканы. Анан алар укугун суранышып биз шайлоого катышыбыз керек десе, аларды эч ким укпайт депчи. Анан азыр статистиканы алып карасак, Кыргызстандын экономикасына жыл сайын ошол бир эле Россия жергесинен эмес, чет жактан биздин мигранттарыбыз 2 миллиард долларга чейин. 2,5 миллиардга чейин. 2,5 миллиард долларга чейин акча жөнөтүп, анан ошол акчалардын негизинде биздин экономика иштеп атат да. Ошону биздин бийликтегилер билбей атат да. Же билет, бирок билсе деле ошол мигранттын кошуп аткан салымын эске алып, алардын укугун теңдеп койбой атат. Эмне себептен андай? Азыр мен бүтүп айтам. 2,5 миллиардга чейин акча бул официалдуу түрдө. Канча биздин мигранттар акча ала кетет да. Мындайча айтканда 4 миллиардга чейин барса керек.
былтыр эмес, быйыл айтты окшойт, же былтыр айттыбы, же быйыл айттыбы, бүгүнкү күндө чоң бир кызматта отурулган бир атка минер айткан. Кыргыздарды деген, кыргыз жарандарды поезд менен деген малды жүктөп жөнөткөндө жөнөтүшүбүз керек. Вагондоп деди. Мындай карасак, бул киши өзү акча менен өмүр бою иштеген, өзү финансист. Бул киши акча жагын санаган. Şu migranttар канчалык кетсе, канчалык көп акча таап Кыргызстанга жөнөтсө, ушу мигранттардын эсебинен биздин мамлекет кармалып турат. Кармалып турат. Мен азыр эле айтып кетпедимби? Кемпир чалдар пенсия да ала албайт. Биз 30% ВВП'ни мигранттар жабат. Биздин бюджетибиз канча? Мигранттар жөнөткөн акча менен эле той тамашалары болуп атат. Элибиз бай болуп жашап атат мигранттардын жашоосу менен. А бийликке ошол биздин жарандарга бүгүнкү кечеги бийликтерге ошол биздин жарандарга кызмат бериш эмес, жөнөтүш жакшы аларга. Силер жөнөгүл эле сурақ баргыла. Бул жерде биздин балабыз аларга жумуш ордун түзүп бериш эмес, аларды жөнөтүш, сырттан акча таап, ошол жактан таап келгиле. Таап келгиле, өзүңөр нелерди, өзүңөр ата-энеңерди баккыла. Ошол менен биз дагы жакшы жерде отурабыз, дайыма ысык жерде элибиз дагы курсаган ток деп. Эми ушинтип 30 жылдан бери келип атабыз. Мына айтып атпайм, 15-20 жыл болду миграция башталган. Ошо башталган күндөн бери эле ошол нерсе болуп атат. Мигранттар менен биздин Кыргызстан мигранттар менен кармалып турат десем, мен адашпаймын. Мен алдыңызга кошулам. Себеби ар бир үйдө Кыргызстанда жок дегенде бир адам миграцияда жүрөт да. Анан сиз айткандай ошол мигранттар салган акчага базардан кийим сатып алып атышат. Мигранттар салган акчага тамак аш алып жеп атышат. Ошол мигранттар акча салбай койсо, если баары кетип калса, анда Кыргызстандагы кичи цехтер, кондитерскийлер, башка нерселердин дагы банкрот болушу мүмкүн да. Себеби сатып алган адам жок. Алар эми экспорттоп сырт жака чыгаралып кетет. Анчалык чоң күчкө эмес. Биздин Кыргызстанда айтып атпайбы, бир зубочистка чыгарып алыппыз депчи. Айтып заводубуз жок экен деп атпайбы? Биздин чоң адамыбыз. Бизде бар, завод, фабрикалар бар. Кетмен чапсаң деле өзүң рызкыңды табасың. Мына биз келген малда, мен айтып кетпедимби? Биз келген малда мигранттар менен азыркы келип аткан миграция такыр башка. Мен түшүндүрөм, айтып берем эмнеге. Биздин ата-энебиз чоңойтуп, окутуп, ниет кылат, дуа кылчу эле отуруп, ушу балам же кызым мектепти бүтүп, мектеп бүткөндөн кийин высшее образование алса экен, жогорку окуу жайды бүтсө экен. Жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин Москвага көчө шыпырсын деп дуа кылган эмес эч ким. Туура. Ошол Кыргызстанда кайра өзүнүн элинде, ошол совхоздобу, колхоздобу, айыл өкмөттөбү, ошол заводдобу, тиги жерде иштесин деп дуа кылышкан биздин ата-энебиз. Азыркы кандай болуп калды? Бул турмуш. Мына мен өзүм айтып атпайм, 45-темин. Мен теңдүү ата-эне, байкуш, карапайым эл ата-эне азыр отуруп, үйүндө отуруп айтып калды. Şu balam teziraq uşul göçö şıpırganга чейин чоңоюп калса экен. Кызым идиш жууп ушул паспорт алганга чейин жарап калса экен, паспорт алып калса экен. Ушу паспорт алса эле ушу тезирак Москвага барса экен. Барып туруп ошол жерде 20 000 сом тапса да ушу бизге салса экен. Мына ошентип биз ниет кылып калдык. Ошентип дуа кылып калдык. Уже ошол жака настроение болуп калдык. Ошол жака багыт кетти. Биздин ата-энелерибиз, кечеги ата-эне аксакалдарыбыз эмне дуа кылчу эле бизге? Бүгүнкүлөр эмне дуа кылып калды? Бүгүнкүлөр дуа кылып атат, Раббим дейт, ушу балдарыбыз дейт, 6 саны аман болуп, адал жолунда акча таап,
Кыргыз өзүнүн элине, өзүнүн журтуна, үйүнө 6 саны менен аман болуп келсе экен деп дуа кылып калышты. Бирок жылына 450ден 700ге чейин сөгүп барып атпайбы Кыргызстанга? Жаш балдар өлүп барып атпайбы? Жаш кыз, турмушка чыга элек кыздар өлүп барып атпайбы? Айына жок дегенде бир 10га жакын сөөк чыгып турат экен. 10 деген айтып атам, жылына кээки региондор жылына 700ге чейин сөгүп барат. Россиядан эле 700ге чейин. Ош аэропортун барып, мындай эле ар бир самолетто койгон самолетте бирден сөөк келет эң кеминде. Бирден сөөк келет Ошко. Бирде Москвадан эмес. Ошко азыр ар жактан барбайбы? Барат го, учат го. Бирден сөөк барат. Мен да бир айтып кетейин ушуну. Кече жакында бир туугандарыбыздан бир жаш баласы чарчап калды. Патага барып, ушул жерде эле коебуз деп. Анан бир татарлардын мүрзөсү бар экен. Бул жерде жаш балдарды өзүнчө коет экен. Өзүнчө коет. Чоңдорго аралаштырбайт экен. Эми бизде аралашат го. Баягы жаш балдарды. Ошол жерге барсам, мен тооба келтирдим. Палянча уулу түкүнчө, түкүнчө уулу палянча деп туруп, жаш балдар, жалаң кыргыздардык. Аябай көп экен. Аябай көп кыргыздар азыр сөөгүнү Кыргызстанга эмес, ушул жерде коюп атышат. Ким кайсы жерде жашайт, ошол жерде коюп атат. Бул жагы тиги Сахалинден баштап, бул жагы Калининградка чейин. Кыргыздар Кыргызстанга апарбай, ушул жерде коюп башташты. Коюп башташты. Кыргызстанга барган кыргыз жарандар 700 миңге, 700 сөөгкө жетип атат. А калганы канчасы бул жерде өлүп атат? Канчасы? Эми баягы айта берсең арман көп да. Айта берсең сөзгө бул миграциянын көйгөйүнү чечиш үчүн өзүн ошол миграциядан ошол жерди түшүнгөн адам болуш керек. Өзүң безилдешиң керек, өзүң ыйлашың керек, ыйлап жеткиришиң керек. Ошол аткаминер, ошол бийликтегилерге ыйлап жеткирмейинче айтат го, тилиң менен айт дейт. Тилиң менен болбосо колуң менен айт дейт. Колуң менен болбой жиркенип кой дейт. Жеткиришибиз керек. А биз жеткирбесек, мен жеткирбесем, же сен жеткирбесең, анда ким жеткирет? Анда бизди эмне күтүп атат? Мен ошол үчүн бүтүн Кыргызстан саясий партияны, мен ошол Атакан Кимсанбаевден акылын урдайын. Ушул кишиден насаат алайын. Бул киши тиги Абсамат Масалиев менен дос болгон киши. Бул тирүү легенда. Бүгүнкү күндө айтып атышат, жер саткан, тигин саткан, муну саткан, аны саткан деп. Айнен Алланын астында, Аллахтын астында ошол арампоздор саткан деп айткан адамдар Алланын астында кантип жооп берет? А саткан болсо камабай белегер, айтпай белегер. Жүрөт го. Жакында дагы ошол азыр бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы номер 1 адам айтты. Ал протоколго кол койгон экен деп көргөзүп, анан ал айтат, бул протокол не имеет юридической силы депчи. Анда мен түшүнбөй калдым да, эмнеге көргөздү аны? Аны бардыгыбыз көрдүк да, туурабы? Аны бардыгыбыз көрдүк, протоколду. Бул шоу, спектакль. Я ошондой эле. Протоколду даярдап алып келип, Атакан Кимсанбаевдин колу менен уже столдун үстүндө турат. Бул киши даярланып келген. Ошол билибиз. Ошондой суроо билдирткен. Ушул кишини Атакан Кимсанбаев 12-13 жылдан бери кызматта жок. Бул киши. Бул жөнөкөй жаран. Бирок бүгүнкү күндө ушул жаран, ушул киши коркунуч алып келтирип атыптыр анда. Мамлекетке коркунуч алып келип атабы? Баягы коркокко кош көрүнөт дейби? Булар өздөрү менен өздөрү ошо билигин сактап калайын деп эле коркуп атат окшойт ар нерседен. Сакталуу. Протокол байкадык мына протоколдун мынткенди кызыл менен чилип турат. Кызыл менен чилип көрүнүп турат. Кызыл менен атайлап тиги протокольщиктери кимдер чийип берген. Окуп атып адашып кетпесин депчи. Эми ал планшет эмес да. Аны ошол жерде окуп берип атат. Мынакей Атакан Кимсанбаевич убагында кол коюп коюп, Тажикстан мамлекети ушуну туура деп ушуга таянып атат.
Бұл протокол ратификация жогорку кеңешке кирбесе, ратификациядан өтпөсө. Бул протокол негизи келишим катары каралбайт да, негизи. Бул каралбайт. Бул протокол ошол маалда, ошол убакытта керек нерсе болчу. Мына бүгүнкү күндө Адалбек Нысанбаев эң көп добушту кайсы жерден алат? Бүтүн Кыргызстан Союз партиясы. Дайыма Баткенден алат. Баткен эмнеге ишенет буга? Эмне үчүн ишенет? Туура чечим кылган үчүн. Туура чечим кылып, ошол маалда ушул нерсе керек болчу. Ушул нерсе керек үчүн бүгүнкү күнгө чейин Адалбек Нысанбаевга эң жакшы добуштарды Баткен берет. Мына бул бийлик келип, өздөрү билет каягынан башташты, баягы өзүм менен өтүүм төргейлем деп алышып. Мына бүгүнкү күндө Баткен эмне болду? 36 жаранды дагы өтүп кеткен жарандар эмне өздөрү астына алыштыбы? Же өздөрүн аттыбы? Айтып чыкты го, согуш болгон жок, эч ким автомат таратылган жок, эч ким согуш болгон жок деп. Анда 36 жараныбыз эмнеден ошентип астынып өлүштү анда. Бул кан кимдин үстүндө? Ким күнөөлүү бул канга? Бул кайсы бийликте болуп атат бул? Ошого карабастан дагы ушул жер сатты, ушул жерди сатылбаганда ушул болбойт эле тигине мындай. Айнен ушуга окшогон аткаминерлер чоң бийликте номер 1 болуп туруп ушул сүйлөгөн сөзү бул көп адамдын астында, мындайча айтканда, Алла Таалам ошо Адалбек Нысанбаевди ылдый кылам десе, Алла Таалам кайра көтөрүп койду. Даражасын бийиктет, көтөрүп койду. Ушул сөздөрүңүздөн улам суроо жаралатат. Жакында эле Орозайым Нарматова деп Бүтүн Кыргызстан Союз партиясынын өтө бир активдүү мүчөсү катары жүргөн кыз Кыргызстанга байкесинин сөөгүн алып барып, анын жаназасын өткөрүп, анан кайра кайткан учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги кармап кетти да. Аны бийликти басып алам деген чакырыктарды жасаган деп күнөөлөдү. Анан кийин эле кое берди. Бир аз убакыт кармашты, андан кийин билетин алып берип, кайра жөнөтүп коюштур. Сиз дагы ошол Орозайым Нарматовадай болуп, бийликтин каталарын айтып, таамай айтып, бул жерде туура эмес сөздөр, иштер болуп атат деп катуу сындап келесиз. Сизге дагы ошол Орозайым Нарматова сыяктуу бир кысымдар, же болбосо бийликтен болгон телефон чалуулар дейбизби? Болбодубу? Орозайым Нарматова карындашыбыз тоодой болгон агасынан ажырады. 2 жыл мурун энесинен ажыраган. Жалгыз агасы бар болчу, Тимур деген. Ошол агасынан ажырап, ушул агасында сөөгүнү бул жерден документинин бүтпөй, морттон чыгарбай 4 күн убакыт дегенде алып чыгылып, Орозайым алып кетти сөөгүтү. Апарып, ошол жерден коюп келди. Айткандай эме бардыгыбыз билебиз, бул жерде Орозайымды учуп кетип аткан жеринен оштон кармап Бишкекке алып кетип атат МВД буйрук. Буйрук бергенде буну Орозайым айтты го, муну Гөкейимбай буйрук берген. Бирок Гөкейимбай өзүнүн мойнуна албай, жоопкерчиликти МВДга түртүп койгон, МВД бар, биле соцу МВД деп. МВД алып келип, сурак кылып, кармаганда күнөөлүү адамды кармап атышат дагы. Бишкекке келип сурак берип атканда, бөө катары. Шектүү деп. Шектүү деп. Кармап атышат дагы. Элдер ушу кичинекей биздин карындашыбызга элдер тик турабыз деп чыга баштаганын сезишип, муну Орозайымды камайбыз эле деген. Чын-чынына келген. Бирок камаганга негиз барбы? Негиз каякта дейт? Чындыкты сүйлөсөң, бүгүнкү айтып атпаймынбы? Чыркыраган чындык жалган сулуу жеңип атпайбы? Сулуу жалган чыркыраган чындыкты жеңип атат.
жанагы сөз болуп атат да анда Эмиль мырза. Чындыктын чеги бар, жалганда чек жок болду. Чек жок. Жалган дайыма сулуу, дайыма кооз. Асмандагы жылдыздардын бардыгын алып берем деген жалган бар. Бар жокты кылып берем дейт. Бирок чыркаган чындыкты сүйлөсөң, сен бүгүн душмансың. Оразай эмне айтты? Чакырык кылдыбы? Чыккыла, митингге чыккыла дедиби? Же бийликти алалы деп чакырдыбы? Жок. Антип айткан жок. Буну Оразай Нарматов айткан, бул критика. Бийликке келдиңби? Хорошо, макул келдиң. Бирок сен кечеги берген убадаларыңды аткар деп айтылган. Эмне деген убадалар менен келишкен булар? Кандай гана убада берилген? Айтты, ошо асмандан жылдызды да алып беребиз дешкен. Мындайчы айткандачы. Анан кийин сен суроо берип калдың, сизге да кысым болбоду. Жок, мага звоноктор болгон жок, эми болбойт дегенден болгон жок деп эле айта аламын, бирок кысымдар болду. Кысымдар өзүмө болбосо да менин бир туугандарыма кысымдар болду. Кыргызстандагы бир туугандарыма кысымдар болду. Бирок жакшы сөз бар кыргыз элинде. Беттер кетет, эл калат дейт. Кече Акаев президент маалында түбөлүк 15 жыл президент болду. Бакиев келгенде түбөлүк президент, түбөлүк хан деп, ошо эле бүгүнкү атка минерлер, глубоко уважаемый деген адамдар, ваше превосходительство деген адамдар. Бакиев кайда? Ошо эле Роза Исаакова, ошо эле Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков. Ошого бул замандагы өтөт. Бектер кетет. Эл калат, бардыгыбыз калабыз. Эмиль мырза, мына сиз айттыңыз, мага өзүмө кысым болгон жок, бирок бир туугандарыма кысым болду деп. Бул кысымды сиз бүтүн Кыргызстан партиясын тандаганыңызга дагы байланыштырсак болобу? Себеби бүгүнкү күндө байкоо жүргүзсөк, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бийликтин эң жалгыз, жападан жалгыз бир корккон бир оппоненти десек чаңылышпайбыз да. Мага көп сунуш болду. Чык ал жактан, Мадумаровдун командасынан чык, аяктан чык, бияктан чык, сен депутат болгуң келет экен, сени депутат кылабыз деген саламдар аябай көп келип атты мага. Аябай көп келди. Бүтүнөн эле чык, бүтүн Кыргызстандан эле. Же Мадумаровдун жанынан чык. Жанынан чыксаң бар жолуң жакшы болот. Бирок макул бүгүн нафсибизге баш ийип чыгып барайлы. Эртең сен кимсиң? Кимсиң эртең? Мен айтамын да дайыма, мен балдарыма ушундай тарбия беремин. Мен ошондой өзүм тарбия алгам. Бүгүн мен атам Раматылык жөнөкөй карапайым. Өзү интернат детдомдордо чоңойгон киши. Орукчан болуп 45-ке чыкканда көз өттү деп атпайм оорудан. Бул киши мага ушундай тарбия берген. Балам, мен үчүн сен эч качан кызарбайсың. Эч жерде. Сенин атаң урлук кылган эмес. Бирөөнү тоногон эмес. Бирөөнүн ырыскысын алган эмес. Каерде жүрсөң да башыңды тик көтөрүп басасың. Кимдин баласы десе, паланчанын баласы деп уялбай айта турган. Деп мага ошондой тарбия берген. Мен да ошондой тарбия бергени аракет кылам дайыма. Мен ошону айткым келип атат да. Кечеги күндү, мурдалыгы, бүгүнкү күнгү ошол эле бийликтегилер чөкпөгөн, сууга чөкпөгөн, тиги күйбөгөн атка минерлер балдарына кантип тарбия берип атат? Балдарына эмне тарбия берип атат? Мага ошо урдайсың деппи? Бала ата-эненин көргөнүн жасайт. Үйдө эмне сүйлөсө ошол сөз. Үйдө эмне сүйлөсө ошону кылат. Бала өзү ошондой. Значит, ошо
ошондой эле болот экен да. Урунун баласы, ошол коррупционердин баласы бийликке келсе ошол эле болот экен. Карапайым элдин балдары Россияда жүрсө ошондой эле ой менен кете беришет экен. Ошондой эле болот. Бүгүнкү күндө ошондой эле болот. Биздин номер бирибиз айтып атпайбы? Мына былтыр кандай убада бердиле? Реформа жасайм, жаштарды алып келемин. Барлык жаштарды алып келемин. Жаштар иштейт деген. А кече жакын өзүм эмне деди? Жок болсо эмне кылайын, эми бары менен иштеп атам да дейт. Эми ууруу, коррупционер жок болуп атпайбы деп атат. Кайра док кылып мындай элдигүнө деп атат. Эми жок болсо мен ким менен иштешем деп. Өзүң урууларды алып келип атасың. Сен өзү кече кантип келдиң элең? Сен ким менен, кече ким элең? Бүгүн кимсиң, эртең ким болосуң? Өзү ойлонуш керек да адам. Бул түбөлүк эмес да. Бул бийлик, байлык, бул түбөлүк эмес. Тиги кепинде чөнтөк жок. Эчтеке алып кете албайбыз. Кандай келдик ошондой кетебиз. Андан көрү балдарыңа өзүңдүн ошо тууган уруктарыңа жакшы насааттарды берип, эртең сенин балдарың кызарбаш үчүн, сен үчүн элдин арасынан баса турган болуш керек. Мына мен айткым келип атат, ошо эле Исхак Масалиев кандай адамдын баласы? Туурабы? Кандай адамдын баласы? Абсамат Масалиевдин баласы Исхак Масалиев. Сыймыктан атко. Ошондой мен тилеймин, ар бирибиздин балдарыбыз ошентип ата энеси менен сыймыктана турган балдар болуш керек. Мен ошондой тарбия берген аракет кылам. Мамлекеттин бюджетине кол салбай, уурулук коррупционер болбой, балдарымдын башы тик көтөрүлүп басып жүргөнүнө мен тилектешмин. Ошону каалайм. Ушундай. Бардыгыбызга белгилүү былтыркы жылкы парламенттик шайлоо эмне менен аяктаган. Тополоң тоз болуп, элдер шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, анан ошол бийлик алмашуу болду да. Сооронбай Жээнбековду да кетирдик. Эми ошол тополоңдун чыгышына бул шайлоо күнү болду да, себепчи болду. Бүгүнкү күнү 28-ноябрда болуп турган шайлоо кандай өтөт? Себеби бир аз өзгөрүүлөр болду. Кичине адамдар местасынан эле алмашты. Бирок ошол эле адамдар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ошол эле аял. Бирок система бөлөк, смешанный, аралаш системада болуп атат. Бул жолку шайлоодо бир нерсе болобу, өзгөрүүлөр болобу же жанагы эле система добуш сатып алмай, элди алдамай, добуш урдамай? Кече жакында БШКнын мүчөлөрү келип Москвада чогулуш өткөрдү. Бул жерде? Бул жерде, Москвада. Ошо чогулушка мен барып калдым. Мени чакырышыптыр. Барып калып отурдум. БШКнын төрайымы Кыргызстанга кеткен экен. Бирок замы калды, замдары калды, ошо калган мүчөлөр калды. Чу дегенде эле мүчөлөрдүн бири, тиги БШКда кызматкери, мүчөсүнүн бири. Тиги былтыры Ысык Көл областында мекенчил партиянын координатору болгон экен, ошол айым экен, өмүр бою сот системасында иштеген экен. Чу дегенде эле улуу урматтуу Садыр Жапаров 80 мен тандаган улуу урматтуу Садыр Жапаров 80% элдин добушун алган, ишеним көргөн тигине мындай деп эле биздин президентибизди мактай баштады. Болбосо БШКнын мүчөлөрү. Мен айттым, сиз бул жерге каерде иштейсиз? Садыр Жапаровдун пиар компаниясындасызбы же администрация президенттеби? Каякта иштейсиз? Өзүңүз айтыңызчы. Ушунча көп сүйлөдү. Президентке эмне сөзүңөр болсо менден айттыргыла, мен айтып барамын, жеткирип барамын. Мен айттым, анда посол бул жерде эмне анда? Не жумуш кылып атат? Анда эмне жүгөр кайтарып ойт турам? Сен жеткирип барсаң, анда сен келип отурбайсыңбы анда, посол? Каласам эчтеке жок. Баягы эле улуу урматтуу, баягы апендинин таягы да. Баягы эле баягы.
Бул биз сабак алып атпыз да. Мен ушу Садыр Нуркожоевичке айткым келет. Эң сенин душманың бул сага пакта койгон адамдар. Кошоматчылар. Кошоматчылар. Бизде Ошто пакта көр деп коет анда. Пакта койшун. Мен айтам, биринчи пакта екчи, үйрөн. Анан тер. Анан кой. Анан кой. Ошондо жарашат. Жок, булар шарт эле барып коет да пактаны. Ошолор душман. Биринчи душман кошмон. Критика кылган, Орозайым Нарматовго окшогон критика кылган душман эмес. Мен критика кылып атам, мен душман эмесмин. Мен кыргыз элибиз, мамлекетибиз келечеги болсун, оңолсун деген ниет менен биз чакырык кылган жокпуз. Митингге чыгайлы, бийликти алмаштырайлы. Же бул президентти алмаштырайлы. Же тигини алмаш. Жок, андай Кудай сактасын. Бизде мамлекетибиз өнүксүн, келечеги кең болсун. Тарыхта кыргыз деген бул эски, тарыхы чоң кыргыз деген калган. Кечеги чыккан улуттар азыр канча миллиондоп чыгып атат? Көп атпайбы? Туурабы? Кечеги улуттар. А биздин тарыхыбыз каякта жатат? Ошон үчүн биз Кыргызстандын келечеги үчүн бүгүнкү күндө бийликти критикалап этсек, биз эл душманы болот. Эмнеге душман? Душман эмес. Биз доспуз. Душман ошол пактакөр. Ошо пакта койгон кошоматчылар. Анын алсыз жактарын жашырып мактагандар ошолор душмандар негизи. Ошолор душмандар. Ошол үчүн шайлоо кандай өтөт? Шайлоону айтып атпайм, чу дегенде эле мактоолор менен баштады. Былтыркы шайлоого түзмө-түз күнөөлүү адам, шайлоого бөлүп чыгып түзмө-түз күнөөлүү адам бүгүнкү күндө кайрылып ошол жерде отурат. Мына өзүбүз эми чечим чыгара берели. Кандай шайлоо өтөт? Ниет кылып атабыз. Аллахтан суранып атабыз. Таза шайлоо болсун. Адилеттүү болсун, нысап берсин буларга деп. Эми көрө жатабыз эртең. Мен ойлоймун, бир эле граблини тебелей бербей дагы бир жакшы шайлоо болор, таза шайлоо. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып атат, Эмиль мырза. Убакыттан пайдаланып, сизге эркин микрофон берелик. Кыргыз элине кайрылып, өзүңүздү бир аз пиарлап койсоңуз да болот. Жок, пиарларды. Эми агитацияга уже старт берилди да, сиз агитация менен займатсаңыз болот. Урматтуу мекендештер, азыр жакшы сүйлөштүк. Мен ушул урматтуу мекендештер сиздерге кайрылып кетерим. Кайсы партия болбосун, кайсы талапкер болбосун, кайсы аднамаднаттыйден кетип аткан талапкер болбосун, жакшы тандоо кылгылачы. Бул тандоо жөнөкөй тандоо эмес, туугандар. Биз баягы Акаев малынан башталып, баягы мен алып келдим, тоноогула жегиле, бирок каалаганыңар шайлоо болгула дегенде токтото алчу. Чын эле жүрөгүңөр кайсы талапкерди сезип атса, кайсы талапкерге добуш бергиле десе, ошого бергилечи. Чын эле күйгөн талапкерге, чын эле эртең кызмат кыла турган талапкерге, эртең баары өзүнүн бизнесини же өзүнүн кызыкчылыгын коргой турган талапкерге добуш бербегилечи. Мен азыр айтпаймын, Эмиль Жайчиевди же бүтүн Кыргызстанды 7-номурга добуш бергиле деп. Жүрөгүңөрдү уккула. Келечекти ойлосоңор, келечегиңерди ойлогула. Миграцияны Кыргыз эл Россия Федерациясында жашаган миграцияны ойлосоңор, өзүңөрдүн балдарыңарды, кыздарыңарды ойлосоңор, татыктуу талапкерге добуш бергиле. Биздин максатыбыз, менин максатым, Кыргыз элибиз өнүгүп кетсин. Биздин жарандар, биздин кыргыз жарандары чет мамлекетте азаяйынчы деген ой максат. Ниетим ошол. 6 саныбыз аман болуп, өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн жерибизге барганга насип этсинчи деген ой. Ошол үчүн туугандар, мен аттанып аткан партия, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы чыныгы
чынчыл, тазаны сүйген, мыйзамды сүйген, ыймандуу партия деп биз мына аттанып кетип атабыз. Барлығыңыздарға Аллах разы болсын, еліміз тынч болсын, Кыргызстаныбыз Алла Таала насип етіп, өнүккөн мамлекеттерден болсын. Барлығыңыздарға ассаламу алейкум. Биздин каналга келип жакшы маек куруп бергениңизге сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бурса дагы көрүшөбүз деген ойдобуз. Немесе мурат подписчиктер, жакшы калыңыздар.